Так, достор, биз сиздер менен Word программасы менен дагы эле таанышуудабыз. Эми биз токтолгон жер, бул жер Word программасынын айнекчесинин главная деген бөлүкчөсү болуп саналат. Бул жерде биз документтин эң башкы көрүнүшү, тамгалардын чоңдугу, кичинелери, кандай светтолот, кандай оформление болот, заголовкаларын, тексттин турган жерин, жана CRS же кандайдыр бир жумуш болсо ООК тарабынан содержанияларын жазып, параграф, пояснительный записка жана башка көп жерлерин ошол главныйдан бүтүрөбүз. Азыр биз сиздер менен биринчиден интернет тармагынан бир текст алып, Ctrl S менен өзүбүздүн документибизге Ctrl V менен коюп алайлы. Жана ошондой эле биз ал жактан копировать баскандан кийин бул жакта бизде биринчи эле ставить деген терезече бар. Бул жерде көрсөтүлүп турат. Ctrl V-ны бассак, автоматтык түрдө биз копировать этилген текстибиз болобу, сүрөтүбүз болобу, бул жерге автоматтык түрдө коюлат. Жана коюлган текстти биз өзүбүзгө керектүүдөй кылып оңдоп түзөйбүз будан кийинки кыймылдарда. Так, биринчиден эле болуп биз бул жерде шрифтти тандыганга келели. Бул жерде канчалаган көп шаблондор бар шрифтти тандоо маселесинде. Негизи кандайдыр бир документтердин өзүнүн талаптары бар. Талаптар көбүнчө определенный эле шрифттер менен жазылат. Жана көбүнчө эле колдонулган шрифт бул Times Roman болуп эсептелинет. Бул жерде ушуну коюп алабыз. Жана ошондой эле чоңдугун, кичинелигин бул жерден көрсөтсөк болот. Негизинде эң көбүнчө 14 же болбосо 12 шрифт колдонулат. Так, андан кийин бизде сүйлөмүбүздө кандайдыр бир тема болобу, же маанилүү жер болобу, ошону биз көңүл буруу үчүн жирный кылып койсок болот. Жана ошондой эле ошол жирныйска кызыл менен цвет берип койсок болот да. Мисалы үчүн бул сөз кандай десем, гимн да, биздин гимнибизге бул жака баш жагынан гимн деп жазсак, жана ушул жерден биз отмечать этип, жирный кылдырып, жана буга бул жактан свет берип койсок болот. Жана ошондой эле алынган текстибизди биз бул жерде курсивый кылып койсок болот. Жана ошондой эле нижнее подчеркивание менен жазсак болот. Жана ошондой эле кандайдыр бир жерде бир сүйлөмдү жокко чыгаруу же болбосо көңүл буруп ушул жер алынат же болбосо бул сөз жок деген түшүндүрсөк, бул жерде подчеркивание бар. Бул жерде сөз автоматтык түрдө подчеркивание болуп калат. Жана ошондой эле айтылуучу нерсе, бул Word программабызда бизде кандайдыр бир кыймылды артка келтирүү кнопкасы бар. Негизи биз азыр бул жерде кызыл кылып жасап алгандан кийин кайра артка кайрыла турган болсок, бул жакта сол жакта эң үстүнкү быстрый доступтан бассак кайра артка кайтарылынат. Бирок ошол эле кыймылды биз горячий клавиша менен Ctrl Z'ти бассак кайра ордуна туруп калат. Эң ыңгайлуу болот. Ошону көбүнчө колдонууга аракет кылыңыздар. Жана ошондой эле биздин текстибизди бул жактан стиль берсек болот. Сөзүбүзгө контур берип же болбосо тень берип, көлөкөлөрүн берип, отраженияларын берип, свечение, стиль жана башкаларын берип, өзүбүзгө керектүүдөй кылып настраивать этип алсак болот бул жерден. Жана так, Ctrl+S менен алайлы. Жана ошондой эле бизде бул жакта мүмкүнчүлүктөрдүн бири бул чоңойтуп, кичинейткен мүмкүнчүлүк бар. Жана ошондой эле бул жерде жазылганыбызды прописной кылып койсок болот. Мисалы үчүн бардык тамгаларыбыз чоң тамга менен жазылып калат, же болбосо бардыгы кичинекей тамгалар менен жазыла турган мүмкүнчүлүк түзүлгөн бул жерде. Жана ошондой эле жазып аткан документибиздин биринчи бетинде көбүнчө содержание турган болсо, ошол содержаниябызды биз бул жерден
коюп алсак болот. Бул функциянын жардамы менен. Мисалы ошондой эле кетсе, экинчи пробелдо, экинчи абзацтан башталган көрүп атасыздар өзүнчө сразу бөлүнүп подпункт болуп кете берет. Жана ошондой эле ушунубузду биз ушул жерден өзгөртүп цифра кылып алсак болот, же болбосо тамга кылып алсак болот. Жана ошондой эле өзүбүзгө керектүү кылып ыңгайлаштырып жасап алсак болот. Жана ошондой эле бул жерде жазылган текстибизди ортодон көргөзмө, же болбосо оң тараптан көргөзмө, же болбосо текст бетибиздин эң аягына чейин чоюу көргөзмөсү бул жерде түп-түз кылып бизге корректировка кылып берет бул возможность. Биз пока ортодо кылып калтырайлы. Ушундай жакшы көрүнөт экен. Жана ошондой эле бул жерде более подробно, мисалы үчүн подпункт, параграф 1.1, 1.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 болуп кете турган болсо, ушул функцияны колдонуп бул жактан бөлүп алсак болот дагы. Жана ошондой эле бул жерде функция биз жазып аткан текстибиз кайсыл жерден башталышын кааласак, ушул функция аркылуу биз коюп алабыз. Мисалы үчүн эң четтен, же болбосо бир аз ортороктон, же болбосо вообще эле ортодон баштала турган кылып бул жактан көрсөтүп алсак болот өзүбүзгө. Жана ошондой эле азыркы гимнибиздин заголовок болуп эсептелинет, бирок ошону ошондой эле бул жерден заголовок деген шаблондор бар. Ошол шаблондорду биз колдонуп бул жерге жазып койсок болот. Мисалы деп коелу. Жана ушул текстибизге биз чоңойтуп көзгө жагымдуураак көрүнгөнгө мүмкүнчүлүк түзөлү. Курсивди алып туруп жирный кылып коелу. Так, ушундай бул жердеги даярданган заготовкалар менен колдонуңуздар. Пайдалуу. Жана ошондой эле жазылып аткан текстибизге свет берсек болот. Тема берип өзгөртсөк, ошол теманын ичинде жазылып калат негизи. Бул жерде кандайдыр бир строчкага көңүл бурдургубуз келсе, ушул заливканы колдонсок болот. Пайдалуу негизинде. Жана ошондой эле бул жакта майда строчкалар булар негизи горячий клавишалар менен колдонгон негизи ыңгайлуу болот, бирок башталыш жумушуңузда бул жерде ушуларды колдонсоңуз выделить все деген выбор объектов жана ошондой майда эмелер бар. Мисалы выделить все деген бардык текстиңизди выделять этет. Жана ошону копировать этип же удалить этип кайра башынан баштап иштеп баштасаңыз болот. Жана ошондой эле мышканын оң жак буйрутмасы менен эле басып туруп эле чойсоңуз, жана ошондой эле выделение болуп бул жак кете берет. Негизи ушул ыңгайлуураак болот, чем бул жакта отдельно бир буйрутмага кайрылуунун ордуна. Жана ошондой эле бул жерде в основном ушул эле функциялар бар, бирок астындагы бул жерде буфер обмена же болбосо ошол эле шрифтти бул жерде өзгөртүү, өзүбүзгө керектүү шрифттерди тандап, же болбосо жаңы шрифттерди кошуп, бул жактан бул жер эме болуп калат да, жанагындай более мындай майдараак настройка кылып, өзүңүзгө мындай тщательный настройка кылып алсаңыз болот да, бул астыңкы бөлүкчөлөрдөн. Көрүп атасыздар. Так, в принципе, бул главный баракта ушул эле функциялар бар. Ошону менен биз главныйды бүттүк. Андан кийин кийинкисине өтөлү.